Assalamu алейкум, туугандар, каанайсыздар? Бир эркек бир гана айта турган болтабыз азыр. Бир эркек ишин айтып берели. Атым Бакыт дейт. 1994-жылы туулган экен. Туулган жерим Жалал Абадтан болом дейт. Боюнун узундугу 175 сантиметр. Так. Учурда стройкада иштейм дейт, туугандар. Кесиби бизнеске кызыгам дейт, шаарда даярдап атам дейт. Шартымды даярдап атам дейт. Килограммы 69 экен, туугандар. Намаз окуй элекмин, жумага барып турамын дейт. Максаттарым теңимди табуу, силердин жардамыңар менен дейт. Буйруса иншалла. Биз да ошол жакшы ниет кылып, сиздерге жардам берүүгө ниет кылып жүрөбүз, жакшы кызмат кылып атабыз. Анан кыстырма, туугандар, ушул жерде жооп бербей атасың деп атпайсыздарбы? Ошол жерде көп СМС келип атат. Болушунча аракет кылып атабыз жооп бергенге. Капа болбой, сабыр кылып турасыздар. Так. Мен өзүм бир сырдуумун дейт. Күндө өзгөрүүнү жактырбайм дейт. Максатым жакшы жубайымды таап, бактылуу жашоо дейт. Бир аз байлык болсо, жакшы жетерлик болот дейт. Ысырапты жаман көрөмөбүн дейт. Өтө сон. Ошол ысыраптан сактанган адам көп ийгиликке жетишет. Талабы, жубайлардын талабы 24-төн 28 жашка чейинген. Жок бойдокмун дейт, үйлөнгөн эмес. Жашоо туура көз караштамын дейт. Не дейт? Аял дагы, эркек дагы үй бүлөнүн биринчи орунга коюш керек. Бири-бирин түшүнүү менен талабым үй бүлөнү таза кароосу керек дейт. Аял таза кароосу керек дейт. Биринчиден бири-бирин чындап жакшы көрсө, бири-бирин оюн бири-бири сыйлап турат дейт, туугандар. Жакшы жазыптыр. Ошондо жакшы жашоо болот. Экөөнүн укугу тең болушу керек. Ошондо жакшы жашашат дейт. Бирок укугу кандай десем, мындай сөз бар да. Аялдын да айтканы болбойт, эркектин да айтканы болот. Ал үйдө Аллахтын айтканы болсо, мына ошондо жакшы үй бүлө, жакшы жашоо болот дейт. Жакшы турмуш болот дейт, туугандар. Бири-бирибизди түшүнүп, макулдашып, тездетем дейт. Болушунча эртерээк үйлөнгөнгө аракет кылат экен. Аракетимди жумшоого даярмын. Учурга жараша аял эркек турмушту түшүнүү зарыл. Биринчи орунда турган нерсе бул көңүл. Үй бүлө бири-бирин колдоп турса, баары жакшы болот деп ишенем дейт. Машалла. Сон, туугандар. Эгер ушул азыркы айткан акебиздин Бакыт акебиз боюнча маалымат алгыңыздар келсе, WhatsAppка жазыңыздар. Биздин WhatsAppты жазып коебуз. Башкаларга бөлүшөбүз, лайктан калтырабыз, туугандар. Кийинки видеого чейин тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.